Саламатсыздарбы урматтуу Туман Кече каналынын жазуучулары жана жазылгандар акыркы болуп жаткан чогулгандуу жаңылыктар менен тааныштырып, кайрадан мен Арыс Умаралиев. Баласы менен бараткан аялды тоноп кетти. Бишкекте тартылган видео. Окуя 1-июль күнү 12 районунда болгон. Көп кабаттуу үйлөрдүн биринде баласы менен подъездге кирип, лифтке түшөйүн деп жаткан аялды бейтааныш адам тоноп кетти. Бул тууралуу Каличи Айдаралиева өзүнүн Facebook баракчасына жазып окуянын видеосун жүктөдү. Анын айтымында жабырлануучунун эжеси болот. Окуя 1-июлда саат 12:00 чамасында болгон. Сумканын ичиндеги капчыкта ири суммадагы акча болгон. Бишкек ШИИБи тоноочулук фактысын ырастады. Кылмыш Октябрь райондук ИИБинде каттоого алынды. Факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 167-беренеси тоноочулук боюнча кылмыш иши козголду деп айтылат маалыматта. Учурда милиция кызматкерлери издөө иштерин жүргүзүп жатат. Майынын жазалоочу функциялары алынат. Мындан ары эч ким автоунааларды токтотуп, айып пул сала албайт. Колунда таякчаларын дагы алабыз. ИИМдин жол коопсуздугун камсыз кылуу боюнча башка башкармалык өз милдетин аткара алган жок. Жол кысыктарынын көбөйүшү, тармактагы коррупциянын өсүшү бул кызматтын өзүн-өзү актабагандыгынын белгиси. Ошондуктан майден биз жазалоочу функцияларын алабыз да, жол эрежелерин бузууну каттоо гана функциясын калтырабыз деп билдирди 6-июлда. Ысык көлдө туристтик сезонду уюштуруу жана туризмди өнүктүрүү маселелери боюнча иш сапарына жүргөн премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Маи инспекторлору жолдо автоунааларды таякча менен токтотуп, айып пул салып, пара талап кылгандарды токтотобуз. Мындан кийин аларда таякчаларда болбойт, штраф салганга акысы жок. Алар жол эрежелерин бузган фактылар боюнча акты түзүп, тиешелүү органдарга гана жөнөтүлөт. Айып пул салуу ошол жакта чечилет. Анын үстүнө биз коопсуз шаар долбоорун ишке ашырып жатабыз. Анда видео каттоо кызматы да ушундай системада иштейт. Ошондуктан мындан ары майчилер автоунааларды токтотуп, айып пул сала албайт. Алар жол коопсуздугун камсыз кылышсын. Эгер май инспекторлору жолдо туруп алып, чет элден келген автоунааларды токтотуп, пара талап кылып жатса, каяктагы туризмди өнүктүрүү тууралуу сөз кылууга болот, деди премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Сиз үчүн премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кандай иштеп жатат? Каналга жазылып, өзүңүздүн оюңузду комментарийге калтырыңыз. Эскерте кетсек, Туман Кече каналы 85 000 болгондо жабылып кетти. Бирок биз токтоп калбастан ишти кайрадан ушул канал менен баштадык. Андыктан бизди туура түшүнүү менен кабыл алып, каналга жазылгандарга чоң рахмат.